Галина Байтерек президенттин маалымат катчысы кызматынан бошотулду. УКМК 20 миллион долларды түзгөн 440 килограммдан ашык героин баңгизатты кармады. 24-чү мектептин окуучулары акыркы коңгуроо майрамына 12 000 сомдон чогултушууда. Саламатсыздарбы? Күндүн жаңылыктары менен Бизон медиа порталынын айтмакчы программасынан таанышып алыңыздар. Кызматта Айперешин Колова. Галина Байтерек президенттин маалымат катчысы кызматынан бошотулду. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек кызматынан бошотулду. Байтерек маалымат башчысынын маалымат катчылыгына өткөн жылдын 29 октябрында дайындалып, 7 ай иштеди. А теперь самое интересное. Бирок Галина Байтерек Кыргызстандын өлкө башчысынын администрациясынын билим берүү, илим, маданият, спорт жана жаштар бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси болуп Нурай Марс дайындалды. Бул кызматты буга чейин Нуркамал Асканова аркалап келген. Ал эми Нурай Марс Улуттук банктын маалымат кызматында иштеп жаткан болчу. Президенттин маалымат катчысы болуп Эрбол Султанбаев дайындалды. Впрочем, это уже совсем другая история. Ал буга чейин президенттин маалымат кызматынын жетекчисинин орун басары болуп эмгектенип жүргөн. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койду. УКМК 20 миллион долларды түзгөн 440 килограммдан ашык героин баңгизатты кармады. УКМК тарабынан Борбордук Азия аймактары аркылуу жакынкы чыгыш Европа өлкөлөрүнө ири өлчөмдө героин баңгизаттарды ташыгандар кармалды. Наркотик каналы өтүп жүргөн ири көлөмдөгү эл аралык баңги каналы аныкталып, анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Да ладно. 13 майда ыкчам издөө иш-чараларынын жүргүзгөн учурунда Ош обласынан атайын жашыруун жерге бекитилген жери аныкталган оор жүк ташуучу унаа кармалды. Жалпы салмагы 440 килограммдан ашык болгон баңгизат табылып алынды. Кармалган героиндин учурдагы базар баасы 20 миллион АКШ долларынан ашык сумманы түзөт. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98 беренесинин негизиндеги сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген Кыргыз Республикасынын 2 жараны УКМК убактылуу кармоочу жайга киргизди. Какая это собака? Учурда аталган баңги каналга тиешеси бар адамдарды аныктоо жана аларды жоопко тартуу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Эскерте кетсе, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жылдарында укук коргоо органдарынын практикасында биринчи жолу ушундай ири масштабдагы баңги каналынын ишине бөгөт коюлду. Ошондой эле рекордтук көлөмдөгү героин түрүндөгү баңгизатын колго түшүрүү мүмкүн болду. Гениально. Айтмакчы, 2020 жылдагы Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк отчетуна ылайык дүйнө жүзүндө 35 миллион адам баңгизатты колдонуудан жабыр тартышат. Ошол эле учурда баңгизатты колдонууда болжол менен 200 миңден ашык адам көз жумат. Это печально. Номер 24 мектептин окуучулары акыркы коңгуроо майрамына 12 000 сомдон чогултушууда. Аланга түсүнбөй. Бишкек шаарындагы Алы Токомбаев атындагы номер 24 мектептин окуучулары акыркы коңгуроо майрамына 12 000 сомдон чогултуп жатышат. Бул тууралуу маалыматты Чынара Айтбаева билдирди. Зачем? Бүгүн мага ата-энелер комитетинен чалышты. 3 000 сомдон мектептин жасалгасы мугалимдерге белек жана аттестат иштерин бүтүрүү үчүн чогултулуп жатканы айтылды. Бирок 12 000 сомду төлөй албаган ата-энелер бар да, дейт ата-эне. Ошондой эле ал акча эмнеге коротулары түшүндүрүлбөй жатканына нааразы болгон. Биздин эле класста 34 окуучу окуйт. Мындай дагы 6 параллель класс бар, дейт ал. Остановитесь! Ал эми ата-энелер комитети каражат чогултуп жатканын тастыктады. Бирок алар акчаны каалаган ата-энелер тапшырып жатканын белгилеген. Биздин мектепте ушундай салт бар. Бул салт жыл сайын аткарылып келет. Московская традиция. Ваши соблюдают ее, между прочим. Бул каражатка мугалимдерге белек, мектепке белек алабыз. Эгерде акча артып кала турган болсо, кайтарып беребиз. Бизге акча кереги жок, дейт ата-энелер комитетинин өкүлү.
Ёбушки-воробушки. Ал эми аталган мектептин өкүлдөрү жыйын болуп жатканына байланыштуу бул көрүнүш боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.